Yemi hurmatlı gerektirirler. Şu yerde bir moment durat. Ekateki inspeksiyon ökülü. Var öyle tekşeret. Teknikalı karakteristikası var mı? Pasportu var mı? Ananı şıtraktı silerge salatta duralım. Oşonduktan uşul nersilerdi eski alıp al. Teknikalı kovsuzluk. Okustan bu adam kımbat da bizge. İşte jatkan adamga bir toysuz bir demetüzlük kalsa, andaydır bir javur tartıp kalsa. Sözsüz job veresiniz, mektep veresiniz. Oşonduktan teknikalı kovsuzluk, ekologiyal kovsuzluk, kovsuz mektep degen demen öpkür otalır. Yesinger kalıp kovlatçı. Ekipteki inspeksiya var öyle şıtrap saldı deysinger. Aytıp koysanız deysinger. Duralım. Birinci sizler bilimli adam katarı şularda talapını çıkarıyor. Şartı bulmalı. İhtiyacı olmuş gerek. Cenab-ı havanız, caman havanız sorup ededir. Hem hazırda kaytağız bu. Klasın içinde de oşal Cenab-ı ekolojik komşuluk bular. Kevir muhallimler 37'ni alıp 40'ni alıp okuda verem. Yo adam bulganda havanın demesi buzlat. Bu ekolojik komşuluk. Bana bu жерде Jamanayda oldu. Ot jagarları günü ismen getirsen bir kadar. Buyruklar çıkarırlar, grafikleri var. Birini ötkörüp, on havalı tekşerişip, neme ötkörüp. Günü böyle. Bugünkü seminar özü programmasını aldыңар да, туурабы? Коопсуз мектеп, анан электрондук мектеп деген эки шарт менен. Биринчи коопсуз мектепти неме кыларды, мына санэпидстанцияны өкүлдүрөт. Экотех инспекцияны өкүлдүрөт. Көрүп атабыз а? Барып текшерип, температуралык режим туура эмес экен дейт. Бул дагы кооптуулук алып келет. Адамдын ооруп калышына алып берет. Туурабы? Ал жерге психологиялык абал өзгөрөт. Бул мектебиң окубайм деши мүмкүн. Мугалимдер бул жерге иштебейм деши мүмкүн, туурабы? Психологиялык коопсуздукка жол берип атабыз да мында. Кооптуулук. Ошондуктан саламатсыздарбы? Мен да ажаткана боюнча айтты, андан кийин бул казаны боюнча айтты. Мына ажаткана негизи жакшы салынган экен. Мен көрүп чыктым, жайгашкандары, жабылгандары. Бирок агай айткандай кемчиликтери бар, бир азчы. Жанагы айнектерине тор коюш, эми бизде бар сөз бар го. Эшигин көрүп төрүнөт, ажатканасын көрүп маданиятын дейт. Бизде мына эмне үчүн айнектерге тор коюш керек? Себеби бизде жаз болгондо чымчыкелер жок баштайт. Ошонун алдын алыш үчүн тор коюш керек дейт. Бирок үстүнкү биздин санитардык коопсуздук боюнча айтып атам да. Анын үстүндөгү патология болсо негизи талапка жооп берет, жабык экен. Көбүдө ажаткандар өзүңүздөр билесиздер, үстү ачык болот да бардыкчы. Негизи талап боюнча бардык жери жабык болуп, айнектеринде гана тор болуш керек, анан эми моору коюлуш керек. Кен байлыктар, мисалы көмүр, жаңы башка деп өтөбүз. Көмүр кен байлыгы, эмне себептен чыктылган? Аны биз колубуз менен бармасак, эмне себептен бул колубузга бул нерсе жукту. Андан кийин ошол учурда мисалы суунун секундасына акымдарын пайдалана турган куралдарды секундасына канча миль ылдамдыкта алып бара жатат. Суу өзгөрткүч, мисалы жөн эле табияттануудан биз сөз менен эле айта бербестен эгерде марганцовканы салсак, эмне себептен суу 1 секунданын ичинде түсүн өзгөртүп жиберди. Мына ушул нерселерди колдонсок, балага бул абдан жагымдуу болот экен да. Майдасын жага береби? Жага берет. Салыны вентилятордун бөрүктү көйүп. Эмес бар, насос бар да үйлө. Жагы кайсы агач? Жакшы.